Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүнкү видео сабагыбызда мамлекеттик тил предметинен 8 класстар үчүн көнүгүүчтөө деген теманы өтөбүз. Бүгүнкү числону жана теманы дептериңерге жазабыз. Сабагыбызды сөздүк чат жазуу менен баштайбыз. Словарный диктанттарды биз мурда деле алып жүргөнбүз. Ошол сыяктуу эле мен силерге азыр 15 сөз окуп беремин. Ошол 15 сөздү дептериңерге жазасыңар. Аны жазып бүткөндөн кийин мага WhatsApp аркылуу же болбосо өзүңөрдүн мугалимдериңерге жибересиңер. Мында баштадык балдар. Аянычтуу. Аянычтуу. Томсоруп. Бала бакчада. Мээримдүү. Алга карай. Төртөөлөп. 2019 жыл. Уялбастан. Эс алууга. Калп айткандыктан. Калп айткандыктан. Күлүп. Ар кандай. Күрөштө. Жазууга. Жазында. Ушул сөздөрдү жазып, аларды сүрөткө тартып кайра жөнөтөсүңөр. Улантабыз. Көнүгүүлөрдү иштеп баштайбыз. Бул сүйлөмдөрдү окуп чыккыла, андан кийин көчүрүп жазгыла, сүйлөм мүчөлөрүнө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Ушул жерге келгенде видеого пауза басып коесуңар балдар, тыным болуп турсун. Силер сүйлөмдөрдү көчүрүп, толук синтаксистик талдоо жүргүзүп бүткөндөн кийин андан ары видеону көрүп баргыла. Эгерде видео сүйлөмдөрдү талдап бүткөн болсоңор, андан ары улантабыз. Сүйлөмдөрдү текшерип көрөбүз. Силер деле ушинтип талдадыңарбы же адаштыңарбы? Биринчи сүйлөм. Абышка бир кадам алга карай басты. Алгач сүйлөмдүн баяндоочун табабыз. Эмне кылды? Басты, баяндооч. Ким басты? Абышка басты. Сүйлөмдүн ээси. Абышка кайда басты? Бир кадам алга карай басты. Сүйлөмдүн бышыктоочу кыймыл аракеттин багытын билдирип турат. Орун бышыктооч болуп атат. Экинчи сүйлөм. Апам казандагы жаңы бышкан сүттү айран уютуу үчүн сапырып жатты. Эмне кылды? Сапырып жатты. Ким сапырып жатты? Апам сапырып жатты. Сүйлөмдүн ээси. Апам эмнени сапырып жатты? Сүттү сапырып жатты. Сүйлөмдүн толуктоочу кыймыл аракет багытталган зат. Апам кайсы сүттү сапырып жатты? Казандагы жаңы бышкан сүттү. Толуктоочтун кандай экендигин аныктап, кайсы экендигин аныктап берген, бул аныктооч болду. Апам сүттү эмне максатта сапырып жатты? Айран уютуу үчүн. Кыймыл аракеттин максатын билдирип турган бышыктооч, максат бышыктооч. Кийинки сүйлөм. Алкул Осмонов 1915 жылы жаз айында төрөлгөн. Эмне кылган? Төрөлгөн. Ким төрөлгөн? Алыкул Осмонов төрөлгөн. Сүйлөмдүн ээси. Алыкул Осмонов качан төрөлгөн? 1915 жылы жаз айында төрөлгөн. Кыймыл аракеттин мезгилин билдирип турган мезгил бышыктооч. Кийинки сүйлөм. Ушул күнгө чейин бул сүрөттү эч ким көрө элек. Эмне кыла элек? Көрө элек. Сүйлөмдүн баяндоочу. Ким көрө элек? Эч ким көрө элек. Сүйлөмдүн ээси. Эмнени көрө элек? Сүрөттү көрө элек. Сүйлөмдүн толуктоочу. Кайсы сүрөттү? Бул сүрөттү. Сүйлөмдүн аныктоочу. Толуктоочту аныктап келип атат. Көрө элек. Качанга чейин көрө элек? Ушул күнгө чейин көрө элек. Кыймыл аракеттин мезгилин билдирип турган мезгил бышыктооч. Кийинки сүйлөмгө өтөбүз балдар. Түнү бою аянычтуу улуп чыкты ак бара. Буга чейинки сүйлөмдөрүбүздөн көрө орун тартип алмашып калыптыр.
Эсиңерде болсо, биз 7-классыбызда бул теманы өткөнбүз. Сүйлөмдөгү терс орун тартип же инверсия, энин баяндооштон кийин келиши. Эмне болду? Эмне кылды? Улуп чыкты. Улуп чыкты деген сөздүн мааниси бул бакырды, кыйкырды деген мааниде. Жаныбарлар, айрыкча карышкырлар, иттер улуйт. Эмне улуп чыкты? Акбара улуп чыкты. Бул карышкырдын аты. Айтматовдун Кыямат романындагы. Акбара качан улуп чыкты? Түнү бою улуп чыкты. Кыймыл аракеттин мезгилин билдирип турат. Мезгил бышыктооч. Акбара кандай улуп чыкты? Аянычтуу улуп чыкты. Сыпат бышыктооч болду. Акыркы сүйлөмүбүз Литвада 2000 жыл жашаган эмен өсөт. Эмне кылат? Өсөт. Эмне өсөт? Эмен өсөт. Эмен деген бул балдар дарак, аябай чоң дарак. Кандай эмен өсөт? 2000 жыл жашаган эмен өсөт. Бул атоочтук түрмөк аныктоочтун милдетин аткарып турат. Кайсы жерде өсөт? Литвада өсөт. Орун бышыктооч. Эгерде силердин талдаган сүйлөмдөрүңөр дагы ушул талдоого дал келе турган болсо, анда силер азаматсыңар. Андан ары көнүгүүлөрдү улантабыз. Бул сөздөрдү катыштырып сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Силердин түзгөн сүйлөмдөрүңөрдө ушул сөздөр кыймыл аракеттин түрдүү кырдаалын билдирип турсун. Башкача айтканда, бышыктооштун милдетин аткарып турсун. Мисал үчүн, куш улам бийик учту. Эмне кылды? Учту. Кандай учту? Бийик учту. Кыймыл аракет бышыктооч ар дайым кыймыл аракеттин түрдүү кырдаалын билдирип турат. Ошондуктан силердин бул сөздөрүңөр ар дайым кыймыл аракеттин түрдүү белгисин билдирип турсун. Кыймыл аракет менен байланышта келип турсун. Бул сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзүп, толук жазып чыгасыңар. Тапшырма алгыла. Бышыктоочтун түрлөрү катышкан, 6 түрү катышкан 10 макал таап, аларды жаттап айтып бересиңер. Кантип айтып бересиңер? WhatsApp аркылуу же EduPage аркылуу өзүңөрдүн мугалимдериңерге жибересиңер. Демек, бүгүнкү сабагыбызда силерге 3 тапшырма берилди. Биринчиси сөздүк жат жазууну жазып жөнөтөсүңөр. Андан кийин сөздөргө сүйлөмдөрдү түзүп жазып жөнөтөсүңөр. Анан үчүнчүсү 10 макал таап, аларды айтып бересиңер. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат окуучулар. Оорубагыла, саламатта тургула, жоопкерчиликтүү жана активдүү болгула.